Караштардын районуна баратабыз. Эң опасный район деп эсептелет экен. Просто шороого саткан эжеге окшош экенсиз. Кымыздар жок бирок, Кыргызстанда жаңакты коргобагыла туугандар. Кытайдын дагы тамагын жеткизбей эле. Айылда жүргөндөй болуп, ошондой сезем өзүмдө. Мондай кылып туруп, ушундай деловерлер үчүн ушундай текчейлер бар. Бул деле охо, жок, пай, жакшы экен. Окей, no problem. Мындай заказдар дагы аябай сүйүндүрөт. Көздөргө жаш алдырган заказдар. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Америкадан ысык салам. Америкадагы азыр актуалдуу жумуш болуп жаткан Америкага жаңы келгендердин бир 90% алектенген жумушту бүгүн сиздерге көрсөтүп беребиз. Ал жумуш эмне десеңиздер, доставка жумушу. Доставкада бир күндө канча акча иштейсиң? Жана ошондой эле кандай заказдар түшөт? Бензинге канча кетет? Ошолор боюнча, баардыгы боюнча так маалымат жана видео аркылуу көрсөтүп берүүнү туура көрүп отурам. Урматтуу кыргыз элим, кыргыз контентти колдоону кааласаңыздар, биздин каналга катталып, жана ошондой эле комментарий жазганды унутпаңыз. Ар бириңиздердин оюңуздар биз үчүн маанилүү. Анда эмесе кеттик достор, доставканы көрсөтүүнү баштадык. Анда эмесе достор, жумушту баштайлы. Бүгүн бизге канча ырыскы бөлүнгөн экенин сиздер менен чогуу көрөйлү. Бул телефонду Walmart деген магазинден 58 гана долларга алгам. Жапжаңы телефон. Атайын Uber доставка үчүн алгам. Азыр эми жумушту кандай процесстер уланат сиздер менен чогуу көрөбүз. Анда эмесе линияга чыгайлы, баштайлы. Биз линиядабыз туугандар. Кеттик. Мынакей достор, биз азыр заказды 2 заказ 10 миляга 20 долларга алдык. Азыр биринчи заказды алдык, экинчи заказды алганын кирип кеттибиз. Бул жерде кафенин же ресторанын аты жазылат. Азыр бул жакта 521 стрит дейт, ошого кирип азыр заказ алабыз буюрса. Анда эмесе кеттик туугандар. Hi. I have Canap brand. Brand. You need pen, let me go check for it. How many time will it take? I don't know, I'm gonna go check for it. Check for? No, I'm gonna go back there and Okay, no problem. Бул жердеги ошо адамдар чай ичип, көп эле адамдар завтракка келишип, билбейм, мен негизи үйүнөн чай ичпейт окшойт деп ойлойм да. Завтракка келсең эле ресторандар толо болот, негизи элечи. Ресторандар баардык эле ошентип отурушуп. Азыр биз барына келдик. Бар ушундай. Биз доставканы алганда ушундай бир кичинекей чакан ресепшндер дагы болот. Ушулардан алып кетебиз. Бул жерден көрсөтүп коеюн. Келип эле атын айтасың, заказын. Эгерде Макдоналдстан же болбосо KFCден барсаң, аркасына цифраларды айтып эле ушундай кыласың. Yeah, thank you, sir. Have a good day. Мынакей туугандар, азыр биз заказды алдык, 2 заказды тең. Эми хайвей деп коет, мисалы Москвада шосселер болот го, мисалы Волоколамский шоссе, МК сыяктуу жерлерчи. Ошондой жолго чыктык. Азыр ошондой жолдо баратабыз, Караштардын районуна баратабыз. Эң опасный район деп эсептелет экен. Жалаң караларды жашайт экен, криминальный район дейт, ошол жака баратабыз. Негизи эле ошол жакта жумуш жакшы болот экен, бирокчу. Бирок опасный район болгондуктан ал жака көп барып иштебейт экен да. Азыр биз ошо хайвейде баратабыз. Азыр мына алып келдик. Пицца болчу. Бул жакта номери 2605 деген дом экен. Азыр кирип берип чыгабыз. Hi, how are you, sir? 1308. She's coming back. Oh, she's coming down. Yeah. Okay. Did you want to leave, what or is- did you have to? Did you want to leave? Yeah. Thank you. Have a good day, sir. Аз берип чыктык. Бергенден кийин многоэтажный домдорго келип калганда анча-мынчалар алып чыгып бер дейт өйдөгө. Же болбосо ресепшнга эле таштап кой, өзүм алып алам дегендер болот. Азыр бул да ресепшнга таштап кой дептир. Буну доставлять эттик. Болду. Экинчи заказга кеттик, туугандар.
Мынакей достор, ар бир доставкага чыгып түшкөндө машинаны култайбыз. Обязательно. Биз Каракштардын районунда жүрөбүз. Макдоналдс азыр $500 заказга келгенбиз. Азыр кирип алып чыгабыз. Thank you. Азыр алып келдик. Азыр кирип баратабыз. Мындай кылып туруп, ушундай деливерлер үчүн ушундай текчейлер бар. Ушуларга коюп таштап кете беребиз. Бул ошо $5 бир 10 мүнөттөн өйдө бир аз көбүрөөк болду. Бир 15 мүнөткө жакын убакыт талап кылды. Азыр биз кайра даунтаунга келип калдык туугандар. Даунтаундагы жумушту көрсөтөйлү эми. Центрде кандай жумуш болот? Москвада, Кремль жакта иштегендер кандай пробкада турасыздар? Ошолор боюнча көрсөтүп беребиз. Мынакей достор, $22 8 майл дейт, 39 мүнөттө жеткизесиң дейт. Ушуну алайлы. Бисмилла. Туугандар, азыркы учурда бүгүн негизи эле Америкада бир майрам экен. Ажиотаж, адамдар карагыла, баардыгы эле жашыл кийингендер. Мунчалык адамды көрө элек болчу мен Америкага келгенден беричи. Пробканы караңыздар. Азыр биз заказды алдык. Эми биз жумушубузду уланта берели. Биздин майрам эмес. Кеттик энди. Туугандар, чындыгында бүгүн мен таң калып атам. Америкага келгенден бери мындай ажиотажды көрө элек болчумун. Пробканы айтпаңыздар. Именно мен бүгүн видео тартайын деген күнү ушундай аябай пробка болуп, адамдардын көпчүлүгү көчөдө. Эмнеге мындай майрам экен? Азыр интернеттен карап көрөйүнчү. Эмне майрам экен деп. Көк кийимчен, кепка болобу, шым болобу, бардыгы көк. Бир биякта көрүп койсоңуздар болот. Достор, азыр биз экинчи заказга баратабыз. Экинчи заказда $20 берди, 6 миля кошулуп берет деди. Ал кандай болот? Көрөбүз. Бизде Ош базардагыдай эле же Дордойдогудай эле адамдар. Туугандар, Чикагонун дал ортосунан ысык салам дагы бир жолу. Сиздерге бир кызыктуу нерсе көрсөткүм келип турат. Азыркы учурда биз экинчи заказга баратканда бир кызыктуу нерсени көрүп калдык. Бул жердеги суунун жашылдыгын сиздер көрдүңүздөр беле? Мен өмүрүмдө биринчи жолу көрүп атам. Интернеттен, кинолордон эле көрчүмүн. Өз көзүм менен биринчи жолу көрүп атам. Бул кандай өзгөчөлүк? Эмне? Комментарийге оюңуздарды жазыңыздар. Достор, экинчи заказга келдик. Экинчи заказга барып көрөйлү. I have picked up Daniel R. Okay. Мынакей достор, биз баягы $20 заказ алып келдик. Бул жакта 2 пакет экен. 2404 дейт. Бул жакта номерин карайбыз дагы. Азыр барып коебуз. Товарын үйүнүн астына коебуз дагы, сүрөткө тартып. Жөнөтүп коебуз. Бул жактагы ошо сиздер YouTube'дан көргөн же болбосо соц тармактардан көргөн үйлөр, окшош үйлөр бардыгы. Американын бул жакта көрсөтүп койсоңуздар болот. Желектерин,
же болбосо мындай республиканский жана демократский партиялар бар. Ошо кимде кимдин үйүндө американский желеги илинип турган болсо, бул республиканский партияны колдойт, ошол сыяктуу түшүнүктөрдү айтышат экен. Туугандар, Кыргызстанды сагынган учурлар аябай эле көп болот да. Анан кыргыздын бир кымыз жыттанган ырларын угуп, айылда жүргөндөй, өзүмдү ошондой сезген учурлар көп болот. Айыл деген ыр бар. Ошону көп эле угам, көп угуп, Кыргызстанда айылда жүргөндөй болуп, ошондой сезем өзүмдү. Ошол ырды анча-мынча кошулуп ырдайм дегендей. Мисалы, азыр сиздерге коюп берейин бул жерден. Aylanasın doğru kurcağa, kayda yürüsün istin çıtmadan. Bizdin ayıl çerinin sulusu, çılda varsın çılda sultanım. Бүгүн сиздерге ырдап берейин дедим эле, тамагым ооруп атат. Ошондуктан капа болбой турасыздар. Ырга аябай жакын адаммын. Наоборотунан айткандачы. Бир ырды, бир куплет толук билбейм. Ушундай больницаларга дагы, хоспиталдарга да келип калабыз. Азыр буну ошо хоспиталга экен. Кеттик анда эмесе көрөлү буну да. Hi, how are you? It's 10W 35 TH Chicago. This your address. You can see voice. Did they so? Hold on. It It's didn't terrible. pop up yet. It didn't pop up. Look at it. I'm sorry. No, you're fine. It's you can see voice. It's 12 floor. Yeah, Did 12 they floor. ask you to come up? Yeah, it's just coming up. She's coming up. Oh, she come down? Yeah. Okay. Well, then, What is this desk? Okay. Мынакей достор, азыр биз түшүп немени заказды берип чыктык, өйдөгө алып чыгып бердик. Бул заказды биз примерно бир 50 мүнөттүн тегерегинде жеткиздик. 50 мүнөттүн тегерегинде $22 болчу. Ошондо нарак берагы менен бир сааттын ичинде $20 айланды да. Кеттик анда эмесе кийинки заказдарга. Достор, Кытайлардын голдору бардык жерге жеткенин бардыгыбыз эле көрүп турабыз. Бул жердеги кафелер, мисалы, Чайнатаун деп аталат. Бул жерде бардыгы китайский кухня. Суп болобу, киргенде эле жыттанып баштайт уже, суптары башкалары. Азыр бул жерден доставканы алдык, заказды алдык. Буну жеткизгенге азыр биз барабыз. Бул жерде бардык эле Кытайдын эмблемалары, Кытайдын өзүнүн улуттук багында бир кытайский кинолордо турат го, бай Джек Чандын кинолорунда типа ошол сыяктуу. Бул жакта да көрсөңүздөр болот. Бардык нерселер китайский болуп эсептелет. Бул жерде кухнялар дагы Кытай. Немесе кеттик туугандар. Кытайдын дагы тамагын жеткизип берейли. YouTube'da $145.000 калып кеткенби? Ооба. 2,5 айда YouTube аркылуу акча тапканды үйрөнсө болобу? Ооба. Кыргызстандан туруп YouTube'дан монетизацияга чыкса болобу? Ооба. Креатив менен акча табыш үчүн талант шартпы? Жок. YouTube'дан тажаган учурларыңыз болгонбу? Жок. Бул сферанын келечеги барбы? Ооба. YouTuber болуу үчүн сөзсүз жаш маанилүүбү? Жок. Эмне маанилүү? Мотивация же дисциплина? Экинчиси дисциплина. IT-ден караганда креатив оңой жана кирешелүүбү? Балким. Жообуңуз үчүн чоң рахмат. Достор, мен суусаган учурларда оптовый сууларды алып алам. Walmart'тан бир блок салып алам. Блок суулар алсаң бир аз арзан түшөт да.
мисалы Дордойдо байкелер бар го, ошолор оптовый сатышат го. Ошол сыяктуу бул дагы Walmart магазини оптовый сатат. Эгерде уштушный ала турган болсоң, аябай бир 2 эле суу аласаң, уштушный, ошо блок суунун баасындай болуп калышы мүмкүн. Бул Walmart магазин. Оке, достор, суу алганды келдик. Мого окшогон бытыган колалар бар. Негизи ушудан көрө кыргыздын суусундуктарын ичейин дейсиң, бирок тилекке каршы жок. Бирок азыр сотрудниктерден сурап көрсөм деп атам. Бир сурап көрөйлүчү, анда кеттик да ондора. Бир көрөйлүчү. Excuse me, do you have кымыз? What are you looking for? Кымыз. I don't understand. What are you looking Кымызчы, шоро. Шоро бар го жокто енді? Шорочу? Просто шоро саткан эжеге окшош келсе. Do you have this juice? for? Juice? Yeah, juice. Juice? 8:30. 8:30? Yeah, the last You can time. suppose. It is кымызга окшош болот го. I don't It's- understand. Бул деле охо, бирок пай жакшы экен. Let me get someone, okay? Because Ah. I don't understand you. Okay, thanks so much. You welcome. Yeah, where is this? It is where is juice, This is all кымыз. the juice. Always juice, yeah, кымыздар жок бирок, I don't. Достор, сууну алдык азыр. Ушундай сууну сокторду ичем. Не соокко пайдалуу. Анан Кыргызстанда базардагы, Ош базарда, башкаларда сатышат го, мындай писте деп коебу, мисте дейби. Ошондой өрүк кактар бар бул жерде, курмалар. Бирок негизи аябай кымбат. Могу карасаңыздар, монун эле ценасы $9, 99 дейт, $10 почти. Жаңактын чагылганы бул бунун ценасы эмес, $5 экен, $5. Кымбат. Кыргызстанда жаңакты корголбагыла туугандар. Мынакей шам болуп калды азыр бизде. Заказ түштү, 2 доставка, 5 миля дейт, 31 мүнөттө жеткизер дейт, алабыз. Мынакей, азыр 2 заказ алып чыктык. 2 чоң пакеттер экен. Азыр эми буну жеткизип берейли. Бир жерден алдым 2 заказды. Ушундай да болуп калат. Бирок бул 2 заказ 2 башка адамга, 2 башка жерге. Азыр машинага салайлы. Туугандар, Американын дагы доставщиктерге бир жеңил жери, машинаңды ушундай эч кимге тоскоолдук жаратпай, жолдун чекесине аварийканы жагып эле коюп, доставканы алып чыгып, кайта кете берет экенсиң. Эгерде Москвада боло турган болсоң, Москвада бир жерге 5 секунд токтой турган болсоң, бир 5000 сомдук штрафтар келгенин билем да. Москвага караганда бир кыйла жеңил экен туугандар. Хоть даунтаунун центринде болосуңбу, макул сен деревня жагында болосуңбу, жер үйлөр жакта болосуңбу, айырмасы жок. Бир башка машиналарга зыянын тийгизбешиң керек. Анан аварийканы обязательно выключать этип коюш керек. Ошондой туугандар, жеңилдик. Москвага караганда кыйла жеңил бекен. Алдык заказды, машинанын аварийкасын, как обычно, күйгүзүп койдук. Эми азыр ирип ичине таштап келели. Бул жерде ушундай виндовдор болот. Бизде домофон деп коет, ошол сыяктуу бул жерден келебиз. Бул жерден директорун тандап туруп эле. Бул жерден атын жазабыз. Бул жерде Дэвид экен. Дэвид. Hi, I'm Laura. Thank you. Бул жерде 11:37 экен. 11:37 юнит 3 дейт. Квартира биз сыяктуу айтканда подъезд, 3-чү подъезд. Астына коебуз, кадимкидей эле сүрөткө тартабыз. Сүрөткөн тарткан соң биз айтканда эшигин жаап туруп, кашасын. Кашасын жаап туруп, отправка кылып кетип калабыз.
Биз азыр экинчи заказга баратабыз. Экинчи заказды кандай үйдө, кандай үй экенин сиздер менен чогуу көрөбүз. Многоэтажныйбы же жер үйбү? Сиздер менен бардыгын көрөбүз. Анда эмесе кеттик туугандар. Анан туугандар, бул жерде Америкада, мисалы бизде Красныйда оңго деле бурулса болбойт го, Красный жанып тургандачы. Бул жерде no turn деп тура турган болсо, оң жакка Красныйдан бурулганга болбойт. Эгерде ушул жок боло турган болсо, Красный күйүп турган болсо деле оң жакка бурулуп кете берсең болот да. Мына туугандар, экинчи заказга келдик. Экинчи заказга таштап буну дагы алдына коюп үйдүн астына эле коюп кой деп жазып коюптур. Азыр көрөлү. Обычно Кыргызстандагы кичинекей домдор бар го, ошолор сыяктуу эле. Бул жерде 14-15 деген жазып коюптур. Кинодогу бандиттер, американский кинолордогу немелер бар го, сүрөттөр. Ошолор сыяктуу экен. Андай немелер менен тартып коюшту. Мындай заказдар дагы аябай сүйүндүрөт. Өздөргө жаш алдырган заказдар $23 07 майл дейт. Алабыз. Ушу менен биздин бир акыркы заказыбыз болот. Ушуну менен бүгүнкү жумушту жыйынтыктайбыз. Аябай сонун заказ туш келди. Эшикте болсо кар. Мынакей достор, азыркы акыркы заказды алдык. Эми буну жеткизип берип, ишти токтотобуз. Бүгүн канча иштедик, ошол жыйынтык боюнча акыркы негизги каймагын эми көрөбүз туугандар. Азыр буну жеткизип беребиз. Андан соң бүгүн канча иштедик, ошол боюнча бардыгын сиздерге видео аркылуу көрсөтүп беребиз. Мынакей достор, азыр келдик, алып келчү жерге. Азыр ана фонарин өчүрүп эле коюш керек экен. Hi. It's on the table. Yeah, it's table. Азыр алып келдик туугандар. Бул немени салдык, оюлдуна коюп, эми достор, эми жыйынтыктоочу да кез келди окшойт. 12 сааттын ичинде канча доллар иштедик? Биз 12 сааттын ичинде $324 иштедик. Көрүп койсоңуздар болот. Бул жерде экранга дагы чыгарып коем, скриншотун. Ошол жерден да көрүп байкасаңыздар болот. Ал эми бул жерден расходтор эмне болду? $15 чай иштим, $10 бензин койдум. Ошону менен $25 расход боло турган болсо, примерно, грубо говоря, $300 таза иштедик да. Бул $300 күндүк эле болуп калбашы мүмкүн. Күнүгө мисалы анча-мынча учурда $250 болушу мүмкүн, анча-мынчада 200 болуп калышы мүмкүн, анча-мынчада 500 болгон учур дагы болгон. Бул күндө ушундай иштейсиң деген сөз эмес. Ар кандай. Москвадагы Яндекстей эле ошондой эле иштей каласың күнүнө ар кандай. Анан айта кетчү нерсе, Россиядагы мекендештер, Москвадагы деги эле ошо Россия жергесинде иштеп жүргөндар, Америкага сиздерди чакырам. Ушундай күнүнө бул биринчи тепкичтеги иштер. Будан дагы бир жакшы иштер бар. Тракта иштегендер, мисалы, же болбосо IT тармагында иштегендер аябай бир жогорку деңгээлде айлыктарга иштешет. Ошондуктан мен сиздерди Америкага чакырам. Америкадагы жашоо мүлдөм башкача дейт го казактарчы, ошол сыяктуу да. Америкада жашоо таптакыр башкача. Ушуну менен биздин чыгарылыш аяктады. Кимге бул чыгарылыш жаккан болсо, пайдалуу болсо, биздин каналга лайк басып, биздин каналга катталганды жана ошондой эле ой пикир жазганды унутпаңыздар. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки чыгарылыштан жолукканга чейин аман болуңуздар.